Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Кечегинде 3 улуубузга, биринчи Хамза, Аслан, Байхан уулдарыбызга ушул Москвадан кызматылган инсандар болду. Интернеттен колдон келишинче жеткизип аттык. Бүгүн ошол инсандарды живой мынакей сиздерге дагы көрсөтүп берейин дедим. Бул арттагы инсандар азыркы учурда дагы бир улуубузга жардам берейин деп турат туугандар. Ушулбу, Ошонуса? Москвада Асан деген акебиз, Асан деген акебиздин эки уулу өтө катуу оору менен ооруп аттык туугандары. Азыркы учурда 9 миллион рубль керек экен. Ушул уулубузга дагы Кудай буйруса Москвадагы волонтерлор чогулуп бүгүн жардам берейин деп ушул Осетияга келип туугандар. Колдон келсе сиздер да жардам берсеңиздер болот. Ушул экранда реквизиттер бүт бардыгы турат туугандар. Аскатага келбейсизби дагы? Сүйлөп койсузбу? Ушул волонтерлордун кызматы тууралуучу. Негизи Алла разы болсун, Москва шаарында жумуш, ар ким өзүнүн жумушу менен алек болуп чындап Москва шаарында бир убакыт өзгөчө кымбатта, ошого карабай жумушун таштап, жумуштан чыгып, үй бүлөсүн таштап, бала чакасын таштап, волонтер жигиттер, жаштар өтө чоң кызмат кылышты. Алла разы болсун. Буларга 2 эселеп, 3 эселеп, 10 эселеп кайтарган болсун Алла Таала. Анан тилекке каршы мына ушул 3 балабызга сбор жабылгандан кийин ушу Москвада дагы ушу биздин мекендештер, кыргыз мекендештерде Асан деген агабыздын бир эмес 2 баласы ушундай бир ооруга чалдыгып, бир эмес 2 баласын оорутуп, Асан агабызды бир чоң сыноо каптаган экен. Ошодон эми ошончо кол сунган кыргыз эли ушул Москвадагы Асан агабыздын үй бүлөсүн, Асан агабыздын балдарына дагы бир айдыгер карабай аздыр көптүр жардам колун сунат деген үмүт менен кайра сиздерге кайрылган каргасы болуп турабыз. Айдыгер карабай ар бириңиздер көп түкүрсө көл болот дейт. Тамчылатып болсо дагы жардамыңыздарды кылсаңыздар, мына жерге бир ушул Асан агабыздын үй бүлөсүнө бир чоң жардам болот деген үмүттөбүз. Барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул арттагы инсандар бүт волонтерлор да көрүп азыр кең ака бир сүйлөп коюң экранга десек дагы мен камерага түшпөй эле коеюн депчи. Камеранын сыртында иш чоң туугандар. Азыркы эле акебиз ушул жана группадан да болуп калдым. Эртең менен арендадан жаптым, Вьетнам кызматка депчи. Ушул эл үчүн кызмат кылган инсандар да бир сыйра тартып өтүп ойбойсузбу? Assalamu alaikum мекендештер. Асан агабыздын бир эмес 2 баласы ооруп аттырды. Ошол балдарын азыр өтө бир жардамга муктаж болуп кыргыз элибизге кайрылып атабыз. Бала менен сынабасын. Негизи тилекке каршы бөбөктөрдүн, жаш балдарыбыздын оорусу көп чыгып атат. Ошолордун катарында Асан акебиз дагы бир ушу балдары менен бир Аллахтын чоң сыноосуна кабылып, жалпы элден жардам сурап кайрылып атат. Урматтуу мекендештер, мына орозо чыгарына да аз калдык. Айдыгер карабай ушул акебизге бир жардам колун суналычы, келиңиздер. Балдарыңыздын оорусу тууралуу кыскача айтып коюң. Ушу балдарым генетический оору менен ооруйт. Азыркы учурда ушу аппараттарына, дары дармектерине азыраак акча керек болуп атат. Ошон үчүн элге кайрылып жатабыз. Асан акебиздин бир эмес 2 баласы ооруйт. Азыркы учурда кичинекей баласы реанимацияга түшүп калыптыр. Реанимацияга түшүп калып, чоң баласын өзү карап ушинтип атат. Азыр атайын алдына келип, ушу элге кыскача бир кайрылуу кылып коелу, сурануч, өтүнүч менен бир кайрылып кетели деп сиздерге кайрылып атабыз. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар, такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү таксопарк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип,
кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Assalamu alaikum tuğanlar, assalamu alaikum ekendeşler. Tuğanlar bugün saat 5'te tuğanlar özünüzde körgözler video çıkan keçe. Eki Hasan Bayke'nin, kefan Hasan Bayke. Hasan Bayke geçen söz bergenmiz. Buna şu yol sizlerden cemaatınızlar bilen, sizlerden kızmatınızlar bilen, sizlerden koşumçağızlar bilen barınızlarga çok rahmat. Allah razı olsun. Bugün saat, tünkü saat kança oldu? 11:30. 11:30 oldu. 11:30'da buna çöt bertavız. Bugün saat 5'te başlaganımız 5 saatte tuğanlar öte kuşlu rezultat oldu. 1.756.000 pul jıyıldı tuğanlar. Maşallah. Kol çarpmamızlar bugün kılıyor. Bu 5 saatlik iş tuğanlar. 5 saat. Yerten sizlerde Metro Şolkovski 15. Parkköy Çayxana Osip'e çağırağız. Doğum 27 tuğanlar. Kana bugün kelgендерде mana shu bugün tuğanlar barı ayta tuğanlar ömürge erteң baramın bugün baramın kelek ömürge qayta barabыз degендер kelingizler bir yerde bir de men emes tuğanlar çoğu mana shu bardığımız birgemiz mana bizden menin atım emes tuğanlar bu жактын atı var bu Bayke'nin hizmeti var bu yerde bu bana dostlarının hizmetleri var bu yerde bardığı köpçülük bu yerde tuğanlar bu yemin sizlerden Hadeşke bugünkü günde 5 saatte 1.756.000 jıydık tuğanlar. Özü 9 milyon pul jıyış gerek biz. Kudayım bilse bu 5 saatlik iş. Ertege 2 günde Kuday kalırsa cevap tuğanlar. İnşallah. Buna şu kelgenderge ballarga rahmat. Allah razı olsun. Bugün buna şu hizmetli konkretli kılıp verdi bugünkü. Sizlere rahmetliye kendinizler. Assalamu alaikum. Tuğanlar bugün saat 11'den ötüp kaldı. Da kalsa biz keçe gördüğünüzlerle 3 bala rezonans bolup akçalar çoğultup verildi. Biz daha bu jakka Ömürбек Байке ушуну коюп себепчи болгондон биз дагы жардамга бүгүн келдик. Allah razı olsun. Бүгүн жакшы сума чогулду. Иншаллах 2 күндө акчасын чогултуп берели. Орозонун акыркы 10 күнү бул кадыр түнгө попал болуп калсын. Эми бере турган күн келди да. Ушуга кичине болсо да аз да кошумчабызды кошуп, ушул дагы бир өмүрүбүздү сактап калууга бардыгыбыз hizmet kılalı, barağına çoğun. Allah razı olsun bardılarga. Assalamu alaikum rahmatullah barakatuh. Bakiler ülkeler tutkan oğlunuzlar kabul olsun. Allah Teala nasip etip şu 3 yıl olsun barın tünü jakkanbız. Şu biz bu jaka da gelip biz özümüzdün 10 günden beri kılgan hizmetimizden ülüşün şu jaka bölüşüp akılına sattaştı aytışıp kaysı jaka kantip barıp kaysı jakanda ne kılış kerek dep şu bilgen akılına satыбызды Allah'ın razıçılığı için ушундай жардам бердик. Rahmat, Allah razı olsun. Kuda kalsa bu başlanışı 2 düğüne vaktili olуңуздар көп sadakalardı berip şu 2 günde cevap koydu. Jana особый belgilep kete turgan bolsam şu 10 günden beri bizge şu 3 yılımızga hizmet kılgan bizden aktifti kichine olsa da 5-6 bir volontyorlarımız geldi. Oşoların da yüzlerini meme kılıp gösterip koysalar. Şu bizden en aktifti 10 günden beri 3 balabızga hizmet kılgan en aktifti blogger ülkelerimiz. Kuda kalsa erteң da budan da köp keler. Allah Teala nasip etip. Onlar şu yere gelip hizmet kılgan Baykeler. Ballar Allah razı olsun bakeler. Dagı bir nerseni unutup kalıpın. Har bir kelgen adamga raçılık ayta албайт, Allah'a raçılık ayta албайт дейт. Ошончо ар бир адам берип кадам менен келип өздөрүнүн хайдаларын берип кетет. Ошол эң биринчилерден болуп ушу садап атканына Allah разы болсун. Баарыңыздар келип, бу жерде сый тамак берип, ооз ачар болуп, дуаңыздарды берип, садап атканмы бизге 105.000 акча берип, мына акебизге берип кетти. Ошол садоотор анан атын атаган блогерлер деле акча берип кетти ушул жердечи бүгүн дагы. Жана блогерлер кайрылып келсек, акалар укалар биздин мына 10 күндүк иш чарабызда да келип, колдон келген жарагыңыздарды берип, поделиться этип, неме кылып келдиңиздер. Сиздер да келип, көмөктөшүп, ушундай да биримдикте болойлу, жакшылыкта жарашайлы. Бардыгыңыздарды жакшылыкка ушул жака чакырабыз. Мына өзгөн коомунда келди, Куда калса башка коомдорго да кайрылабыз. Şu kolunuzlardan gelgen koğum-koğumlar bolup gelip akebіз ушул жерде болот. Сааттан кечке келип өзүңүздөрдүн хайжаңыздарды берип, дуаларыңызды алып кетсеңиздер болот. Атактуу акелерибиз блогер жана тамада коомдору бар. Баарыңыздарды ушундай сооп иштерде акыркы күндөр калды, ошого илешип калыңыздар. Ушу 3 балабызга илешпей калган соопторго ушул жерге келип илешип калыңыздар. Maşallah tuğanlar. Akeler sizlerde erten saat 11'de kütüyoruz.
Келем дегендер келіңіздер. Метро Шолковский, 15 парковый, дом 27, чайхана университетке туғандар. Қолдан келішінше группаға бөлшіп қойыңыздар. Отчетты мен беремін туғандар. 9 миллионлық отчетты күніге сағат 11-де болып, түнгі сағат 12 болып, 1 болып отчет беремін. Bir сомындай, 50 тиындай, мына шол әр бірінде жазып Мына шыққан. туғандар көрдіңіздер, отчеттар картада қанша Қырғызстанның Эмбанға түшкөн, бұл жерде Тиньковко түшкөндөр, бұл туғандар наличие келтіріп беріп отқандар барлығы туғандар азыр сіздерге отчетін берді. 1 миллион 756 деп тұрасыз туғандар отчет болды. Сыйлық Алла разы болсын. Бүгін Бұл 5 сағаттық 5 сағаттық туғандар. Бұл Москвада мен білішімше 5 сағатта 1 миллион 756 рекорд бұл туғандар. Бұл сочный мощный деген сөз Biz туғандар. birinci volonтерский başlaganda 300 ming akça çoğaltkanбыз. Birinci günü. Birinci günü. Birinci günü. Ertesinde milyonga çıkanбыз, уже 2 milyon, уже адамдар билген, өзүнүн мына жаш волонтерлорубузду тааныган, караганды көргөндө эле бардык өзүнүн жардамын аябай берген да. Бул жерде бардык жардамыбызда, бардык Сіздерге пайдашаңыздар мен Жаш блогерлер да bir жүздөрү мебузлар. Мына, Булар мына уже уже жигиттер чайхананын баарын баасы. тааныйт. Пражская, Ташкент Сити, Машкент Сити булар уже келгенде эле келиң ака деп. О, аркадагылар да, биз аркадагылар Бұлардағы бардығы бардык жамааттар. бардык. Сиздер эми кезектеги Келген адамдарга разы болосуздар туғандар. рахмат. Туғандар сіздерге Құдайым бұйырса сіздерге чоң рахмат. Бүгінгі қызмат қылғандарға Алла разы болсын. Бүгінгі қошымыны қошқандарға Алла разы болсын. Ертең келем дегендер сіздерді күтіп аласыз жерде туғандар. Сағат 11-ден кешкі сағат 12-ге чейін қызматтабыз. Келіңіздер. Турун көрсөтүп коелу. Мына Ошондон ушундай туғандар. Мына жерде кээ бир инсандар түшүнбөс көрүп атат туғандар. Жанарбек эмес, Ислам Жанарбек деп туруп, Ислам уулу Ж болуп чыгып атат туғандар. Туура эле карта туғандар. Ошондо менен туура туура турган болсуздар туғандар. Ушундай айтып коесуздар да. бардык чайханаларга силер ушу биздин волонтерлорду жакшы күтүп алганыңызга чоң рахмат. Силерге ыраазычылык болсун. Алла разы болсын. Эки дүйнөлүк бактылык берсин. Ушинтип бизди жакшылыкта эле жарышып жүрө берели. Келгиле кичине аз калып калыптыр. Мына 3 резонанстан бүткөндөн кийин бул байкебизге жардам берип, жардамдарды берип до конца ушу жардам берип өтүп кетели ушу Орозон күнүнө жакшы күн.